Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова өкүл ата жана өкүл апа болушту. Кыргыз эстрадасындагы белгилүү түгөйлөр Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова экинчи ирет өкүл ата жана өкүл апа болушту. Алардын өкүл баласы Самат Аманов, өкүл кызы Айганыш Абдинабиева болушту. Үлпөттөй Ош шаарында 5-июлда өттү. Буга чейин агайын болуп бири-бирибизге жардам берип келгенбиз. Ал кийин үйлөнгөндө өкүл ата кылам деп айтып жүрчү. Негизи биздин үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болду. Тажрыйбабыз аз, балким башкаларга да сунуштап көрөсүң дедим. Өзү сизди жакшы ниет менен тандап койдум дегени менен макул болдум. Биринчи өкүл балабыз Таекемдин уулу болот. Бизди өкүл ата, өкүл апа кылам деп айтып калышат. Эми 4-5 жылдан кийин өкүл ата, өкүл апа болсок деп жатабыз. Биз да жаш үй бүлөбүз, өкүл ата болуу үчүн кеп кеңешин бере тургандай тажрыйба топтосок дейбиз, деди ырчы Нурлан Насип. Булак Супер KG. Максат Садырбеков жубайы менен балайын Кытайда өткөрүп жатат. Ырчы Максат Садырбеков жубайы Айсулуу Молдалиева менен балайын Кытайдагы Хайнян аралында өткөрүп жатышат. 3-июлда Алматы аркылуу учуп барышкан түгөйлөр тайфун жүрүп жатканын айтышкан эле. Жаш жубайлар аралдагы кызыктар тууралуу күйөрмандары менен бөлүшүп жаткан учур. Алар Кытай ашканасынан даам татып, базарларды кыдырып жүрүшкөнүн билдиришти. Ошондой эле аквапарктагы түрдүү аттракциондор алардын эс алуусун кызыктуу кылып жатканын сүрөт видеолорунан көрүүгө болот. Түгөйлөрдүн үйлөнүү Бишкекте 6-июнь күнү өткөн. Булак Супер KG. Максат Садырбековдун апасы Гүлмира Курманбаева: оор күндөр эске түшкөндө баламдан азыркыга чейин кечирим сурайм. Эне үчүн уулунун бой жетип инсан катары калыптанганын көрүү өзүнчө бир бакыт эмеспи? Ырчы Максат Садырбеков учурда чакан мамлекетин түптөп, апасынын бактысын арттырып, колун узартып жаткан учур. Ырчынын бала күнүнөн азыркы ийгиликтерине чейин апасы Гүлмира айым айтып берет. Гүлмира айым: тоюңуз кут болсун, келиндин кызматын көрө баштадыңызбы? Рахмат, тойдон кийин аздан баш аягыбызды жыйнап, уул келиним да иштерине кирише башташты. Мен негизи катуу кайнын эмесмин. Келин кайненеге кызмат кылышы керек деген түшүнүк мен үчүн эмес. Бир айдан кийин уул келиним бөлүнүп өздөрүнчө жашашат. Тууган тааныштар жалгыз уулуңду эмнеге бөлөсүң деп жатышат. Өзүм психологдук кесибиме таянып, бул чечимди оңой эле кабыл алдым. Психологияда 3 бурчтуу мамиле болбош керек. Мисалы, мен уулум менен кучакташып койсом, Айсулуу ыңгайсыз болуп экөө эркелешсе, мен четте калам. Келиним экөө сырдашсак, уулум сүрүлүп калат. Бул туура эмес. Жаш кезинде каалагандарындай ээн эркин жашарсың. Бир келген жашоосунда чектөө болбой, жыргап жашоолорун каалайм. Мен экөөнү балалуу болгондо керек болушум мүмкүн. Апа, баламды багышыңыз десе, жан дилим менен даярман. Идеалдуу кайненесиз го. Баары эле уул келинди мындай түшүнө бербейт да. Жаш кезде мен деле 2 кызым менен уулума талапты катуу койчумун. Мүнөзүм каталыраак эле. Мындан 20 жыл мурда 40 жашымда жаман илдет менен ооруп калдым. 3 балам тең, кабыргасы катылеккес. Оң жак эмчегимде шишик бар экенин укканда нес болдум, ыйладым. Ичим күйдү, өзүм үчүн эмес. Өлүп калсам балдарым кимдин колунда калат деп үчөөнө күйдүм. Рактын 3 даражасы болуп кеткен экен. Операция болдум. Узак дарылануудан кийин ооруну жеңип, минтип балдарымдын жакшылыгына күбө боло турам. Ооруну жеңүүгө балдарыма болгон сүйүүм түрткү болду. Ошондон кийин ой жүгүртүүм өзгөрдү. Өзүм орус тили боюнча мугалиммин. Ооруганда психологиялык китептерди көп окуп, психологдун окуусун аяктадым. Азыр ушул кесип менен иштеп келем. Бул кесип мага ушундай башкача ой жүгүртүү, башкача көз караш тартуулады. Баланын ийгиликке жетишине ата-эненин колдоосу керек эмеспи? Уулуңуз үчүн кандай аракеттерди кылдыңыз эле? Психолог болгонго чейин балдарымды катуу кармаганымды көп эстейм. Кээде аныма өкүнүп кетем. Максат комуз черким келбейт дегенде карабай ушул бөлүмгө тапшырткам. 1-2 классында телеге алып баруучу балдары керек экенин угуп ал жака алып бардым. Максат кыргызча сүйлөй алчу эмес. Ага карабай кыргыз тилинде алып барасың деп урушуп, эфирден айта турган сөздөрүн кагазга жазып дубалга илип койчумун. Байкуш балам кыйналса да окуп жаттап алып чыкчу. Кийин ойлонсом алып баруучу болгону ага эмес, элге мактануу үчүн мага керек болуптур. Баламдын аң сезимине доо кетирип курулай кыйнаптырмын. Ошол күндөр эсиме түшкөндө баламды кучактап азырда кечирим сурайм. Ал болсо: апа, ал күндөр өттү кетти. Эң негизгиси, сиз мага көп эмгек жумшап, жакшы тарбия бердиңиз деп калат. Мунусу да туура. Максаттын чыгармачылыкка болгон дареметин 4-5 жашында байкап, Шубин атындагы музыкалык мектепке алып барып, фортепианога бердим. Бирок фортепиано менен көп иштеши керек экен. Өзүм ооруп жүргөн учур эле музыкалык аспап сатып бергенге шартым болгон жок. Ошентип бир аз баргандан кийин окууну токтотуп койдук. 7 жашында алып барсам дагы өтүп кетти.
Кайра эле баягы абал, баламдын дилгирлиги бар, бирок аспабы жок. Ал күндөрдү эстесем азыр да ыйлагым келет. Балама татыктуу билим бергим келип, химия терапия алып кыйналып турсам да жетелеп алып, музыкалык окуу жайга бара берчүмүн. Акырында шартыбыз такыр болбогондо ал жактан үмүтүбүздү үзүп чыктык. Кийин айыгып иштеп, баягы фортепианону сатып берүүгө акчам жетип калганда барсак кеч болуп калыптыр. Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайга алып баргыла деп кеңеш беришти. Ошентип 9-класста ал окуу жайга өтүп кетти. Уулуңузду кандай мүнөздөйсүз? Максат кандай кырдаал болбосун кечирим сурай билет. Кээде бири-бирибизди түшүнбөй калсак сыртка чыгып кетем. 2 мүнөт өтпөй кечирип коюңузчу, сизди жакшы көрөм деген билдирүү келет. Тамашакөйлүгүн сураба, телефон чалсаң үнүн өзгөртүп, кишини ойнотуп күлдүрөт. Басып туруп мени чекемден өөп, эркелеткенден тажабайт. Бирөөнү сындап сөз кылганды жактырбайт. Андайда койгулачы, силердин жашооңурга ал тоскоол болуп атабы деп калат. Койгон максатына жете билет. Мега той өткөрөм деп тилек кылчу эле. Тилегине жетти. Мен тойдо коноктой эле жүрдүм. Уулум айрым маселелеринде мени менен кеңешип, негизги уюштуруу иштерин, тойдун сценарийин, чыгымын бүт келиним экөө өздөрү көтөрүштү. Келиниңизде кулк мүнөзүн билип калсаңыз керек. Максат нон-стоп дуэтинде ырдаганга чейин эле Айсулуу менен мамиле куруп, ошондой эле мени менен тааныштырган. Айсулуу ортончо кызымдын 5-6 айлык кызын көтөрүп түшкөн сүрөтү бар. Азыр ал неберем 8 жашта. Келинимди ошол кезден бери эле жөнөкөйлүк сапаты үчүн жактырам. Анысынан өзгөрбөй бир калыпта келе жатат. Көп өтпөй дуэт түзүлүп, келишим боюнча Чолпон менен Максаттын жеке жашоолору сыр болушу керек болду. Эл чогуу ырдаса, Чолпон экөөнүн мамилеси бар экен деп сөз кылышты. Бул кырдаал үчөөнө тең оор болду. Бирок Айсулуу анын баарына чыдады. Ушунусуна да баа берем. Мындай эрдик ар бир эле кыздын колунан келбеси керек. Келининин башынан берки туура түшүнүүсү, колдоосу менен Максат ушул ийгиликке жетти. Ошол эле учурда Чолпон да азамат кыз. Тойдо келиниңиздин бийлеген бийин кийиме сынга алышты. Айсулуу балерина. Тойдо келиниңиздин бийлеген бийин кийиме сынга алышты. Айсулуу балерина. Мен искусствонун бул түрүн өтө баалайм. Тойдо келиниңиздин бийлеген бийин кийиме сынга алышты. Айсулуу балерина. Мен искусствонун бул түрүн өтө баалайм. Экөө бийди көпкө даярдашты. Бийлегендерин карап, уул келинимдин кыймылына, ийкемдүүлүгүнө суктандым. Кийген кийимине болсо маани берген жокмун. Эл эмне десе ошо дей берсин. Айсулууга улуу кишилер келсе жолуксалын, калган убакта алып салсаң болот дегем. Келинимдин дайыма жакшынакай болуусун каалайм. Баары бир кайнына катары өзүңүзгө тиешелүү эреже, адаттар кантип болбосун. Жаш кезимден конок тоскондо ийди шаякты, үйдү эртеңкиге калтырганды жаман көрөм. Түшүнбөйм, кандай аял кир идиштин баарын үйүп коюп тынч уктайт. Бул адатым азыркыга чейин бар. Өткөндө эле конокторду узатып коюп, үйдү таңкы 5ке чейин жыйнап туруп уктадык. Келиниме бир чети боорум ооруп кетти. Ошол эле учурда менин бул адатымды андан да көргүм келет. Кыздарыңыз тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Ортончо кызым милиция тармагы боюнча адис, улуу кызым Дубайда иштейт. Кыздарымды кичинесинен чоёктой сүйлөгүлө деп урушчумун. Ошого жараша экөөнүн тең тарсылдаган мүнөздөрү бар. Жолдошуңуз тууралуу эч нерсе айткан жоксузго. Балдарыңыз атасы менен катышабы? Балдарымдын атасы менен 20 жыл мурда 2 башка жолго түшкөнбүз. Тагдыр экен, ооба, балдарым атасы менен катышат. Атасы жакшы адам. Кайын журтум менен азыр деле сый мамиледемин. Булак Леди Кейджи.